Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 9 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайлык. Билесиңер балдар, алгач мен силерге биз бүгүнкү сабакта кандай этаптарды басып өтөбүз же эмнелерди аткарарыбыз тууралуу тааныштырып өтөйүн. Анда эмесе көңүл бургула. Биз бүгүнкү сабакта берилген бурч кайсы чейрекке тиешелүү экендигин аныктайбыз. Ошондой эле тригонометриялык функциялардын чейректердеги белгилерин табабыз жана туюнтманын маанисинин белгисин аныктайбыз. Ушул этаптарды өтүш үчүн алгач мен бир 2 тапшырманы өткөн сабакты кайталоо иретинде өтөйүн. Андан кийин анан 2 тапшырмадан кийин анан жаңы темага өтөбүз. Болуп турбу? Анда эмесе келгиле, алгач бир аз материалды кайталап алалык. Мына чейрек деп мен эмнени айтып жатам? Декарттык координаталар системасында сааттын жебесинин багытына каршы, мынакей, бул биринчи чейрек деп аталган. Биринчи чейректин бурчу 0 градустан баштап 90 градуска чейинки бурчтарды караганбыз. Экинчи чейректи мына силер көрүп тургандай 90 градустан 180 градуска чейин болчу. Экинчи чейректин бурчу 90 градустан чоң, 180 градустан кичине болчу. Муну экинчи чейрек деп белгилейин. Ал эми үчүнчү чейректин бурчу силер көрүп тургандай 180 градустан чоң, 270 градустан кичине бурчтарды көргөнсүңөр. Үчүнчү чейректин бурчу болуп эсептелет. Жана ошондой эле 4-чү чейректин бурчу катары кайсы бурчтар кирерин көрсөтөйүн. 4-чү чейректе силер көрүп тургандай 270 градустан 360 градуска чейинки бурчтарды караганбыз. Муну 4-чү чейрек деп белгилейин. Бирок, урматтуу окуучулар, силер экранда көрүп турган 360 градуска чейинки бурчтарды көрсөттүм. Биз каалаган бурчтун кайсы чейректе жаткандыгын биле алабыз да. Мисал үчүн, силер экранды жакшылап баамдап тургулачы. 360 эмес, 380 градус болуп калса кайсы чейрек болот эле? Баамдап көрдүңөрбү? Ооба балдар, эгер 380 градус болсо, 360 градуска чейин баштапкы радиус бир толук айланып келип, дагы 20 градуска өйдө болмок. Демек анда биринчи чейректин бурчу болчу. 920, 1200 жана башка бурчтарды деле силер жайгаштыра аласыңар. Бул бирдик айланада силер таап аткан азыр бурчтар мен 360ка чейин чейректерге бөлүп жаздым. А бирок булар улам бир толук айлануу менен кайра мындан да чоң бурчтарды кайсы чейректе жатаарын таба аласыңар. Анткени силер бирдик радиус кыймылдагы радиус болуп эсептелет. Ошол баштапкы радиусту кандай бурчка бурсаңар, ошол чейректин бурчу экендигин тапканга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Анда эмесе келгиле силер менен өткөн сабакты кайталоо иретинде бир тапшырма берип көрөйүн. Мынакей азыр экранга бир тапшырма чыгардым. Эгерде альфа барабар 263 градус болсо, альфа бурчу кайсы чейректин бурчу болоорун аныктагыла. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Мен кайра кайталайын. Эгерде альфа барабар 263 градус болсо, альфа бурчу кайсы чейректин бурчу болоорун аныктагыла дейт. Анда силер туура жоопту тапкан болсоңор, туура деп эсептеген жообуңарды анда мен туура жообун көрсөтөйүн. Мына алгач Декарттык координаталар системасын сыздым. Андан кийин айлана сыздым, тригонометриялык айлана деп да коебуз. Мен бурчтарды белгилейин. Бул 0, 90 градус, 180 градус, 270 градус, 360 градус жана булардын карама каршы бурчтары дагы жана ошондой эле буларга 2 пийини же 360ты кошкондо калган бурчтар дагы эч бир чейрекке тиешелүү болбойт. Булар октордо жаткан бурчтар. Мына эми 263 градусту карагылачы. 263 градус бул 3-чү чейректе жаткан бурч экен. Демек анда 3-чү чейрекке тиешелүү бурч болсо, мынакей туура жообу экинчи жооп экен. 3-чү чейректин бурчу. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде силерге бурч берилсе, ал канчанчы чейректе жатаарын аныктасаңар болот. Азыр 263 градус бул 3-чү чейректин бурчу экен. Эми келгиле дагы бир тапшырма берейин. Муну берерден мурда кантип кош барабар түрүндө жазаарын бир көрсөтүп өтөйүнчү. 3-чү чейректин бурчу 180 градустан чоң, 270 градустан кичине болмок. Анда мына биздин 263 ушул кош барабарсыздыкты канааттандырат. Башкача айтканда 263 градус 180 градустан чоң, 270 градустан кичине. Туура жооп экинчи жооп болчу. Дагы бир тапшырманы берейин, андан кийин жаңы темага өтөбүз.
Карагылачы балдар, азыр мен терс багыттагы бурууну берип атам. Башкача айтканда, альфа барабар минус 195 градус болсо, альфа бурчу кайсы чейректин бурчу болоорун аныктагыла дейт. Дагы эле силерге 4 жоопту сунуш кылдым. Силер ойлонуп туруп, канчанчы чейрекке тиешелүү болоорун аныктап көргүлөчү. Минус 195 градус. Буруу бурчтары эки түрлүү болгон. Терс багыттагы буруу, оң багыттагы буруу. Азыр биздин буруу бурчубуз терс багыттагы буруу экен. Кана, мен анда жообун көрсөтө берейин силерге. Жогорудагыдай эле Декарттын координаталар системасында тригонометриялык айлананы жайгаштырдым. Минус 195 болсо, бул терс багыттагы буруу болуп эсептелет. Анда, мынакей, бул жерде 0 болсо, бул жерде минус 90 градус терс багытта буруу болот да. Бул минус 180 градус, а минус 270 градус, анда минус 195, силер көрүп тургандай, экинчи чейректин бурчу экен балдар. Экинчи чейректин бурчу. Туура жооп бул жерде. Биринчи жооп туура экен. Эгер кимиңер биринчи чейректе туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, мен азыр силер менен оң багыттагы буруудагы бир бурчту, анан терс багыттагы буруу бир бурчту кайсы чейректе жатаарын аныктап көрдүм. Эми азыр деги эле ушу биз окуп жаткан синус, косинус, тангенс жана котангенс тууралуу кайсы математиканын бөлүмүндө окуурубузду өткөн сабакта эстеткен болчумун, тригонометрияны. А тригонометрия кайда колдонот болду экен? Азыр мен ошондон бир мисалын көрсөтүп өтөйүнчү. Андан кийин жаңы теманы жазалык. Лазер плюс тригонометрия. Башкача айтканда, силер көрүп турган эки чекиттин арасындагы аралыкты ченөөгө арналган куралды көрүп турасыңар. Бул курал рулеткага окшош жана тригонометриянын колдонулушунун бир мисалы болуп эсептелет балдар. Куралда тригонометриянын жардамы менен эсептөөчү атайын программа орнотулган. Биз ошондуктан мектеп курсунда тригонометриянын элементтерин окуп үйрөнөбүз. Анткени жашообузда көрдүңөрбү, эки чекиттин арасындагы аралыкты ушул сыяктуу курал менен ченеген учурда тригонометрия бизге жардамга келет экен. Анда эмесе келгиле сабактын темасын жазып алалык эми. Синустун, косинустун, тангенстин жана котангенстин касиеттери. Алгач төмөнкү суроого жооп берейин. Тригонометриялык функциялардын маанилери эмнеден көз каранды балдар? Кайталайм. Тригонометриялык функциялардын маанилери эмнеден көз каранды деген суроо туулушу мүмкүн силерде. Анда бул суроого жооп бериш үчүн алгач мен баштапкы радиусту чийип алайын. Силер көрүп тургандай баштапкы радиус. Балдар, ушул баштапкы радиусту биз кыймылдагы радиус кылып алабыз дагы муну кандайдыр бир бурчка буралык. Мынакей баштапкы радиусу ОК радиусуна мынакей бурулду. Альфа бурчуна бурганда. Анда К чекитинин координаталары бар да, мынакей бул жердеги аралыкты X десем, бул жердеги аралыкты Y десем, анда К чекитинин координаталары X жана Y болуп эсептелет. Кайталайм. Баштапкы радиусун альфа бурчуна буруу аркылуу ОК радиусун алдым. ОК радиусун алган учурда радиустун учундагы чекит К чекитинин координаталары X жана Y болду. Анда ушул тригонометриялык функциялардын маанилери эмнеден көз каранды экендигин мына мен экранга жаздым. Жакшылап баамдап окуп чыгабыз, түшүнүп. Тригонометриялык функциялардын белгилери кыймылдагы радиустун координаталарынын белгилеринен көз каранды. Анда маанилери эмнеден көз каранды? Мына ушул суроо тууралуу силер өткөн сабакта таанышкан болсуңар. Азыр мен аныктамасын көрсөтөйүн, андан кийин анан дагы тактайбыз. Демек астында жазган белгилерин аныктайлычы алгач. Тригонометриялык функциялардын белгилери кыймылдагы радиустун координаталарынын белгилеринен көз каранды. Демек анда кыймылдагы радиус ОЕ радиусун жылдыра турган болсок, альфа бурчуна ОК келип чыкты. Анда альфа бурчунун синусу эмнеге барабар эле? Мынакей К чекитинин ординатасынын радиуска болгон катышына болчу. Демек ушул жерден байкагылачы балдар. Альфа бурчунун синусу эмнеден белгилери көз каранды болот экен? Y-ден көз каранды. Анткени R деген радиус бул оң сан ар дайым. Демек синус альфанын мааниси эмнеден көз каранды экенин көрүп турасыңар. Y-ден R-ге болгон катышынан көз каранды болуп атат да. А белгиси Y-ден көз каранды. Y оң маанини алса, синус альфанын мааниси оң болот. Y терс маанини алса, синус альфанын мааниси да терс болуп эсептелет. А косинус альфанын мааниси ошол К чекитинин абсциссасынан көз каранды. Анткени косинус альфа X-тын R-ге болгон катышына болчу.
Эми тангенс альфа эсиңерде барбы? Бул жерде тик бурчтуу үч бурчтук пайда болуп атпайбы? Демек анда бул бурчка карама каршы жаткан катеттин жанаша жаткан катетке болгон катышына болчу. Же азыркы учурда К чекитинин ординатасынын абсциссасына болгон катышына барабар. Y-тин X-ке болгон катышына. А котангенс альфа мунун өз ара тескерисине. Башкача айтканда К чекитинин абсциссасынын ординатасына болгон катышына барабар. Демек балдар ушул жерден жакшылап баамдайбыз. Тригонометриялык функциялардын маанилери силер көрүп турганда Y-тин R-ге же X-тин R-ге, Y-тин X-ка же X-тин Y-ке болгон маанилеринен көз каранды болуп эсептелет. Альфа бурчунун маанисине жараша өзгөрөт да тиги жерде. А тригонометриялык функциялардын белгилери болсо кыймылдагы радиустун координаталарынын белгилеринен көз каранды. Демек бизден азыркы учурда К чекитинин координаталарынан көз каранды. X жана Y-тин маанисинен оңбу же терспи? Эми карагыла. Ушуларды караш үчүн мен алгач чейректерди кайрадан эсиңерге салайын. Биринчи чейрек, экинчи чейрек, силер көрүп тургандай Декарттык координаталар системасы 3-чү чейрек жана 4-чү чейректи көрүп турасыздар. Мен ушул 4 чейректи тригонометриялык айлананын ичине сырты менен белгилеп көрөйүн. Мынакей, биринчи чейректе жаткан чекиттердин ар биринин координатасы оң болот, абсциссасы да, ординатасы да. А экинчи чейректе жайланышкан чекиттин координаталары абсциссасы терс, ординатасы оң болот ар дайым. А 3-чү чейректе жаткан чекиттин ординатасы да, абсциссасы да терс болот. А 4-чү чейректе жайланышкан чекиттин координаталары абсциссасы оң, ординатасы терс болот. Балдар, экранда силер көрүп турган маалыматтар менен силер 6-класстагы эле Декарттык координаталар системасын өткөндө таанышкан болсуңар. Эсиңерде барбы? Декарттык координаталар системасы же тик бурчтуу координаталар системасына жайланышкан чекиттердин ордун тапканды үйрөнгөн болсуңар. Ошондо эле таанышканбыз. Башкача айтканда, биринчи чейректе жайланышкан баардык чекиттердин координаталарында абсциссасы дагы плюс, ординатасы да плюс болот. Экинчи чейректе жайланышкан чекиттердин ординаталары плюс, абсциссалары минус болот. А 3-чү чейректе экөө тең минус болот, а 4-чү чейректе абсциссасы плюс, ординатасы минус болот. Бул маалымат менен силер 6-класстан бери эле таанышсыңар. Эми келгиле мен ушуну азыркы биздин тригонометриялык айлананын ичине жайгаштырып көрөйүн. Мында деле ушул белгилер сакталат балдар. Мынакей мен белгилерди сактадым. Бул чекиттердин координаталарынын белгилери мага керек экендигин жогоруда эскерттим. Мына ОК баштапкы радиус. Ушул ОК баштапкы радиус кыймылдагы радиус кылып мен ОМ деген радиуска өткөрө турган болсом, М чекитинин координаталары X жана Y-нин белгисин силер экранда көрүп турган белгилер менен аныктайсыңар. ОК мында баштапкы радиус. Эми келгиле, синус альфаны табыш үчүн ушул М чекитинин ординатасынын радиуска болгон катышын карап жатабыз. Демек анда биринчи чейректе синустун белгиси кандай болот экен балдар? Y-тин белгиси кандай болсо, мынакей Y-тин белгиси плюс да, демек анда синус альфанын белгиси да биринчи чейректе плюс болот экен, же 0-дөн чоң болот экен. Экинчи чейректеги синустун белгисин аныктайлычы балдар. Экинчи чейректе синустун белгисин аныкташ үчүн Y-ин карагыла. Мынакей. Y плюс бу, демек синус альфадан 0-дөн чоң, же плюс белгини алат. 3-чү чейректи аныктайын, синустун белгиси минус экен, Y-тен көз каранды болуп жатпайбы? Бул жерде минус болсо, синус альфанын белгиси 0-дөн кичине деп алдым. Ал эми 4-чү чейректе дагы Y-ин карасам, минус экен, демек синус альфа 0-дөн кичине. Мынакей балдар, мен синус альфанын 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү чейректердеги белгилерин аныктадым. Эми келгиле косинус альфаныкын аныктайлы. А косинус альфаныкы жогорудагы аныктаманын негизинде карасак, берилген М чекитинин абсциссасынын радиуска болгон катышы болсо, биринчи чейректе X-тин белгисин карайлычы. Мына X-тан көз каранды да. X-тин белгиси плюс болгондуктан косинус альфа 0-дон чоң. Экинчи чейректе косинустун белгисин аныкташ үчүн X-тин белгиси терс болгондуктан косинус альфа 0-дон кичине. 3-чү чейректе дагы абсциссасы минус болгондуктан косинус альфа 0-дон кичине. 4-чү чейректе косинусту аныкташ үчүн абсциссасы плюс, демек косинус альфа 0-дон чоң. Мынакей балдар, мен синус менен косинустун белгилерин аныктадым. Эми келгиле тангенстикин аныктайын. А котангенстики ошо менен эле байланыштуу болот. Тангенстикин аныктасам, Y-тин X-ке болгон катышы
Демек экөөнү тең карашыңар керек. Экөө тең оң болгондуктан тангенс альфа 0дон чоң болот. Биринчи чейректе тангенстин белгиси плюс. Экинчи чейректе тангенстин белгисин аныкташ үчүн абсциссасы минус, ординатасы плюс. Терс санды оң санга болгон экөөнүн катышын карай турган болсок, демек анда оң сан x болсо, терстин оңго болгон катышы терс болот. Башкача айтканда тангенс альфа 0дон кичине. Үчүнчү чейректи карай турган болсок, экөө тең терс экен. Анда жыйынтыгында терсти терске бөлсө оң сан чыгат. Демек тангенс альфа 0дон чоң. Төртүнчү чейректе бирөө оң, бирөө терс болсо, жыйынтыгы минус болот. Демек тангенс альфа 0дон кичине. Мынакей урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү функциялардын касиеттерин караган учурда мен белгилерин аныктадым. Эми ушул белгилерди мен таблица түрүндө эле жазып коеюн. Анткени синус альфа 0дон чоң деген сөз белгиси плюс деген сөз. 0дон чоң болсо плюстарды коеюн, 0дон кичине деген жерге минустарды коеюн. Эми ушул чейректердеги тригонометриялык функциялардын белгилери мен таблица түрүндө эле жазып койдум. Мынакей карагылачы. Синус альфа биринчи, экинчи чейректе оң белгиге экен, үчүнчү, төртүнчү чейректе терс белгиге. Косинус альфа биринчи менен төртүнчүдө оң, экинчи менен үчүнчүдө терс. Тангенс менен котангенстин белгилери бирдей аныкталат балдар. Биринчи менен үчүнчүдө оң, экинчи менен төртүнчүдө терс экен. Анда келгиле, бул жерден бир тапшырма аткарып көрөлүк. Альфа эгерде 293 градус болсо, синус альфа кандай белгиге ээ болот дейт балдар. Анда мынакей Декарттын координаталар системасына тригонометриялык айлананы чийип көрөйүн. 293 градус тең кайсы чейректе жатаарын алгач табалычы балдар. 293 мынакей силер көрүп тургандай канчанчы чейрек экен? Ооба, 4-чү чейрек экен. А 4-чү чейректе синустун белгиси кандай эле балдар? 4-чү чейректе синустун белгисин билиш үчүн мынакей синус альфа барабар синус 293 градус барабар белгисин аныкташ үчүн синус альфанын аныктамасын эске салайын. Y-тин эрге болгон катышы. А Y-тин белгиси 4-чү чейректе минус болуп эсептелет. Абсциссасы плюс, ординатасы минус. Демек анда синустун белгиси минус болсо, синус альфа 0дон кичине экен. Башкача айтканда синус 293-түн градустун мааниси 0дон кичине экендиги келип чыкты. Эми ушул жерде балдар, мынакей таблицадагы мен жогорудагы боюнча көрсөтө турган болсом деле 293 градус деген 4-чү чейрек, синус альфа 4-чү чейректе терс мааниге ээ. Анда дагы кийинки маселени иштетип көрөйүн. Тангенс альфа 0дон кичине, а косинус альфа 0дон чоң болсо, альфа бурчу кайсы чейректин бурчу болуп эсептелет? Анда келгиле балдар, бул тапшырманы аткарыш үчүн тангенс альфа 0дон кичине дейт. Чейректердеги жогорудагы таблицаны чийип көрсөтөйүнчү. Тангенс альфа 0дон кичине болду кайсы чейректерде? Силер көрүп тургандай минус болгон белгиге ээ коюп койдум. Экинчи жана 4-чү чейректе тангенс альфа 0дон кичине экен. А косинус альфа минус коюп коеюн, э? Косинус альфа 0дон чоң болду кайсы чейректерде? Биринчи жана 4-чү чейректе плюс болду. Демек ушул эки чейректе косинус альфанын белгиси плюс экен. Анда балдар, бир эле учурда тангенс альфа 0дон кичине, косинус альфа 0дон чоң болгон чейрек кайсы чейрек экен? Таптыңарбы? Ооба балдар, мынакей 4-чү чейрек. 4-чү чейректе тангенс альфанын белгиси 0дон кичине, косинус альфанын белгиси 0дон чоң. Демек, биз көрүп турган альфа бурчу 4-чү чейректин бурчу экен. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип тапсак болот. Эми бир тапшырма аткаралы, ана сабакты жыйынтыктайбыз. Туюнтманын белгисин аныктагыла деген тапшырма берилген. Белгисин гана аныктайбыз балдар. Мынакей жогоруда калган маалыматтарды пайдаланалычы. 170 градус тангенсти сурап атат. Демек, тангенс 170 градустагы белгисин аныктайлычы. Мынакей тангенс 170 градуста экинчи чейрек экен. Экинчи чейректе тангенстин белгиси таблица боюнча кандай эле? Тангенстин белгиси экинчи чейректе терс экен. Анда тангенс 170 градуста 0дон кичине. Минус белгиге экен. А косинус 400 градус деген кайсы чейрек балдар? 360ка дагы 40 градусту кошобуз да, мынакей. Демек анда 400 градус деген биринчи чейректин бурчу экен. А биринчи чейректе косинустун белгиси плюс болуп эсептелет. 0дон чоң плюс белгиге экен. Анда биздин берилген тангенс 170 градус көбөйтүү косинус 400 градус деген көбөйтүндүнүн белгисин аныктай турган болсок, биринчиники терс экен, экинчиники оң экен, экөөнүн көбөйтүндүсү албетте 0дон кичине болот. Демек, жообун жазган учурда туюнтманын белгиси терс деп жазабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге
синус, косинус, тангенс жана котангенстин чейректердеги белгилери тууралуу маалымат бердим жана ошолорго карата көнүгүүлөрдү аткарганга аракет кылдык. Калган касиеттерин силер өз алдыңарча китептерден окуп, билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү калыптандырууңарды суранаар элем. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.